Көлбаев менен Матраимовго байланышы бар 180ден ашуун адам кызматтан алынды. Атайын кызматтын маалыматына ылайык камчы Көлбаев жана Райымбек Матраимовдун мафиясы менен тымызын байланышта болгон мамлекеттик ар кандай кызматта отурган 226дан ашык адам аныкталды. Алардын ичинен 180ден көбү жумуштан бошотулду. Алар бажы кызматында 85 кызматкер аныкталып, анын ичинен 76 кызматкер иштен бошотулду. Ички иштер министрлигинде 26 кызматкер аныкталып, анын ичинен 14 кызматкер кызматтык милдеттерин аткаруудан четтетилди. Жергиликтүү кеңештин 6 депутаты мандатын тапшырды. 65 кызматкер райондук мамлекеттик администрациядан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан аныкталды. Калгандары министрликтер менен ведомстволордо иштеген бир катар кызматкерлер аныкталып, кызматынан бошотулду. Мурдараак УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Көлбаев Матраимов мафиясына тиешеси бар 200дөн ашык мамлекеттик кызматкер аныкталганын айткан. Бирок алар кимдер, аты жөнү айтылабы? Кызматтан бошотулгандар убакыт өтүшү менен кайра мамлекеттик кызматка алынбайбы деген суроолор азырынча ачык бойдон турат. 180 кызматкердин бири Өзгөн шаарынын мурдагы мэри Дамир Моңолдоров экени маалым. Ошондой эле Ош облусунун башчысынын орун басары Уристем Манапов дагы өз арызы менен кызматтан кеткени айтылган. Райымбек Матраимовго байланыштуу болгон 92 мамлекеттик кызматкерди аныктадык. Көлбаевга байланыштуу болгон 60 кызматкерди биз аныктадык. Андан сырткары таможня органдарынан 50 кызматкерди аныктадык. Ошентип 202 мамлекеттик кызматкер уюшкан кылмыштуулук топко, криминалдык элементтерге жана коррупцияга байланыштуу кызматтарынан алынып жатат. Ошол эле учурда Матраимов менен тыгыз байланышта болгон жогорку кеңештин депутаттары дагы бар экенин унутпоо керек. Атайын кызматтын төрагасы парламент өкүлдөрүн депутаттык мандаты сактап жатканын айтып, алар аткаруу бийлигинде кызматта болсо жооп бермек деген жүйө келтирген. Ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттө, ар бир айыл өкмөттөгү кеңештерде бир дагы уюшкан кылмыштын топтун мүчөлөрү депутат, айыл өкмөттүк кызматкери, райондук, облустук, министрликтердин кызматкерлери болбош керек. Аларды аныктоо, аларды ачык алып чыгуу, жана алардын жасаган кылмыштары боюнча жоопко тартуу биздин түздөн-түз милдетибиз. Ал эми кызматтан бошотулгандар боюнча сап башында турган бажы кызматынын төрагасы бул боюнча комментарий берип, тармакта тазалоо жүрүп жатат деп айтууда. Бул жаатта 2022 жылдан бери териштирүү жүрүп келгенин, иштен алынган кызматкерлердин арасында чечүүчү кызматта тургандар, атап айтканда орун басарлар, башкы инспекторлар да болгон. Ошо кылмыш дүйнөсүнүн бажы тармагы менен тыгыз байланышта экенин ачык чыга баштады да. Бирок бир нерсени эске алыш керек, бизде Кыргызстанда коррупция бул системалуу коррупция да. Бардык тармактар, ошол эле укук коргоо органдары өздөрү, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы, жана башка кызматтардын баары бул коррупция менен тыгыз байланышкан. Айрыкча бажыдагы коррупция. Анткени бажыдагы коррупция түзүлүшүнө биринчи кезекте ошол мамлекеттик кызматтагы чиновниктер, депутаттар өздөрү да кызыктар болот. Анткени бизнесмендер, алар деле тигил же бул бизнесменди калкалайт. Алардын ошол бажы төлөмдөрүн төлөбөстөн, тигил же бул контрабандалык товарларды алып өтүшүнө алар да кызыктар. Себеби алар да өзүнүн тиешелүү долясын алып турат да. Эми бул күрөш башталгандан кийин аягына чыгыш керек албетте. Мурдагыдай эле бир сенсация болуп, ошо ойдон унутта калбаш керек. Белгилей кетсек, Камчы Көлбаев Кыргызстанда Крым чөйрөнүн ана башы аталып келген. Ал октябрь айында УКМКнын атайын операциясы менен жок кылынган. Ал эми Матраимов анын өнөктөшү катары сыпатталып, экөө өлкөдө мафия түзүүгө айыпталууда. Райымбек Матраимов өткөн жылы коррупциялык схема түзүү боюнча кармалып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген.